Конституция эмне дегенди дагы студенттер эмес, чоң кишилер дагы кээ биркилер толук билбейм. Конституция ушундай бир чоң китеп экен деп эле кабыл алабыз. Чындыгында бул Кыргызстандагы жарандардын, деги Кыргызстандын ичинде бардык болуп аткан процесстер, кубулуштардын жүрүшүн аныктаган, аны туура багытка баштаган мыйзамдардын тобу болуп эсептелет. Мурунку Советтер Союзундагы Кыргыз Республикасынын конституциясын көзөмөлдөө үчүн ошондо конституцияны көзөмөлдөп комитет деген уюшулган. Менин атамды Тилекеев Муктар Тилекеевичти 1990-жылы апрель айында жогорку Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин токтому менен конституцияны көзөмөлдөө комитетинин төрагасы кылып шайланган. Ал кезде жогорку кеңештин төрагасы Масалиев Абсамат Масалиевич болгон. 1990-жылы ошол конституцияны көзөмөлдөө комитетине иштей баштайт. Ал мезгилде эгемендүүлүк жаңы болгондуктан бир топ маселе, проблемалар көп болот. Себеби дегенде бул биз Совет доорунда жашаганда менчик деген түшүнүк жок эле, базар экономика деген вообще эле түшүнүк жок эле. Ошондуктан бардык система, бардык мамлекеттик система, башка катыш байланыштын баары жаңы нукка түшүп аткан мезгилде албетте бул конституциялык комитеттин иши көп болгон. Себеби дегенде эгемендүүлүк жаңы болгон, мыйзамдар жаңы болгон, аткарылышын, анын кандай аткарылат, кандай туура эмеспи, ошонун баарын көзөмөлдөп келген. Анан кийин ал дагы өзүнүн убагында абдан керектүү орган болгон. Себеби дегенде СССР мезгилинде конституцияны эч ким көзөмөлдөөчү эмес. Себеби дегенде ал система башкача болчу. Анан кийин конституция жаңы эгемендүү Кыргызстандын жаңы конституциясын кабыл алгандан кийин бул комитет өзүнүн вазифасын аткарып бүткөндөн кийин жаңы конституциялык сот пайда болот да, мындайча айтканда жаңы доор башталат. Себеби дегенде конституция түбү менен турмушту өзгөртүп коет да, башкача болот. Ошондуктан баягы конституциялык комитеттин ролун дагы көтөрүш керек болот. Конституциялык сотко алып барылат. Ошол мезгилде анан кийин Акаев конституцияны көзөмөлдөө комитетин жоюп, конституциялык палата деген жаңы конституция боюнча пайда болгон жаңы органды түзөт. А жерге биринчи болуп Чолпон Баекова деген белгилүү юристтердин бири дайындалат.